Саламатсыздар, Азаттық радиосының жаңалықтары менен Прагадагы студиядан Айнура Жекшегызы тааныштырат. Кошмо Штаттар Орусияны Крым татар межлистен экстремистик уюм катары таану боюнча чечимин жокко чыгарууга чакырды. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Джон Көрби тараткан билдирүүдө Крым башка өлкөгө караштуу болгондуктан Орусиянын мыйзамдары ал жерде иштебесин эске салып, жарым аралды Украинага кайтарып берүү айтылат. 18 апрелде Орусиянын юстиция министрлиги Москва аннексиялап алган Крымдын прокурору Наталья Поклонскаянын чечимдерине таянып, Крым татар межлисин экстремисттик уюмдардын катарына киргизип ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Мною вынесено решение. Сот тиешелүү арызды карамайынча Крым татарларынын мejlisi деген коомдук уюмдун ишмердигин токтото туруу чечимин кабыл алдым. Киев бул чечимге каршы чыгып, Крым татар элинин улуттук аброюн атайлап кемсинтүү деген негизде кылмыш ишин козгоду. Орусиянын бул чечимин эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму да кескин сынга алды. Бешемин кечинде Еревандын борборуна чогулган активисттер Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавровдун визитине нааразылыгын билдиришти. Акциянын катышуучулары эркиндик аянтына чогулуп, Орусиянын Армениядагы элчилигине жүрүш жасашты. Ал жерде демонстранттар тартип коргоочулар менен тирешеге түштү. Активисттер Тоолу Карабак жаңжалын жөнгө салуу боюнча Лавров алып келген план Армениянын кызыкчылыктарына каршы келет деп эсептешет. Алар ошондой эле Орусиялык курал жаракты Азербайжанга сатууну токтотууну талап кылышты. Орус тышкы иштер мекемесинин жетекчиси Ереванга 21 апрелде барган. Лавров армян тышкы иштер министри Эдуард Налбандян менен эки тараптуу мамилелерди жана Тоолу Карабак жаңжалын жөнгө салууну талкуулады. Батыш Европага өтүүгө үмүттөнгөн ондогон мигранттар менен качкындар негизинен Сирия жана Ауганстандыктар Белградка дагы эле келип жатышат. Бир катар өлкөлөр бозгундарды кабыл алууну токтотуп койгондон кийин Македония, Хорватия, Словения жана башкалар мыйзамсыз мигранттар үчүн Балкан жолун жаап салышкан. Ошондон бери Сербияга агылган мигранттардын саны өткөн жайдагыга караганда кыйла азайды. Ал жактан качкындар аткезчилердин жардамы менен Венгрия жана башка мамлекеттерге өтүүгө үмүттөнүшөт. Өткөн жылы Европага жакынкы чыгыш жана Түндүк Африкадан 1 миллиондон көп мигрант келген. Астанада Евразия медиа форуму өз ишин аяктады. Форумду түптөгөн төрайымы ушу тапта вице-премьер кызматын ээлеген Дарига Назарбаева. Чыгып сүйлөгөндөрдүн айрымдары журналисттерди террорчуларга курал болуп жатканын аңдабастан маалымат согушун тутандырууда деп айыпташты. Арине украиналык журналисттин Орусиянын маалымат согушу жөнүндөгү суроосу жоопсуз калды. Журналисттер айрым сессияларга эркин кире алышпаганына нааразылык билдирип, жыл сайын өткөн форумдун күн тартибине жалаң эл аралык маселелер камтылганын, Казакстан боюнча бир да талкуу болбогонун белгилешет. Айрым маалымат каражаттарынын өкүлдөрү иш-чара жергиликтүү аткаминерлердин четтен келген коноктор алдына чыгып сүйлөп, өлкөнү дагы бир жолу даңазалоо үчүн эле уюштурулганын айтышат. Тажикстанның Кулап шаарынын бийликтери мыйзамсыз салынган 7 мечитти үй-жайы жокторго бөлүп берди. Расмий маалымат боюнча калаада тиешелүү уруксат кагаздары жок 54 мечит курулган. Алардын айрымдары үйгө муктаж жарандарга берилсе, кээ бирлери эс алуу жана маданий жайларга айландырылган. Коңшу өлкөдө бейрасмий мечиттерди коомдук жайларга трансформациялоо практикасы 2010 жылы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар тууралуу жаңы мыйзам күчүнө киргенден кийин башталган. Ошондон бери өлкө боюнча 1000ден көп намазкана коомдук жайларга айландырылган. Айрым эксперттер бул демилгени сындап, калкынын 90% мусулмандар түзгөн өлкөдө диний жайларга мындай мамиле динзарлардын сезимдерине катуу тиет дешет. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар. Дарегибиз Азаттык чекиткеji. Ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebooktан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыздар.